Өтүп кеткен 2022 жыл Каракол шаары үчүн жакшы жылдардан болду. Бул жылы социалдык маселелер чечилип, ички жолдор, тротуарлар жана башка көптөгөн иштер жасалган. Ошондой эле Каракол шаары КМШ өлкөлөрүнүн маданий борбору болуп, бир катар эл аралык деңгээлдеги маданий иш-чаралар өткөрүлдү. Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаев 2020 жылдан бери шаардын социалдык жактан өнүгүүсү жана инфраструктурасын жакшыртуу багытында бир катар иштерди алып барган. Ал 2 жыл ичинде аткарган иштери туурасында жергиликтүү тургундарга маалымат берди. 2 жылдын ичинде биз жалпы жонунан 113 миллион сомдон ашыгыраак акчага 27 единица спецтехника ала алдык. Жанакы биздин 20 жылдагы презентациябызда көрүп атасыздар. Биз бир асфальт укладчик, анан экскаватор алабыз деген үмүтүбүз бар болчу. Мына Кудай буйрса, ишибиз оңунан чыгып, Кудай колдоп, 2 эмес 27 алдык. Азыркы күндө ар бир службада керектелүүчү техникалар менен камсыздалды, бирок бул да болсо жетишсиз. Жергиликтүү бюджеттен сырткарыда республикалык бюджеттин эсебинен шаарда эскилиги жетип, жараксыз абалда турган 2 бала бакчада кайрадан куруу иштери башталган. Муну менен катар шаар ичине таштанды салуучу урналар, отургучтар коюлуп, шаар тургундары үчүн жакшы шарттар түзүлүп келүүдө. Ошондой эле калкты жумуш орундары менен камсыз кылуу багытында да чакан ишканалар ачылган. Ал эми 135 миллион сомго таштандыларды кайра иштетүүчү завод курулууда. Мусороперерабатывающий завод боюнча таштандыларды кайра иштетүүчү завод. Мына өзүңүздөр көрүп тургандагы сүрөттөгүдөй болуп жасалат. Азыр мына момдай болуп ангары даярдалып баштады. Полигондун жегинен өтүп аткандар көрүп атасыздар. 135 миллион сомго реализация кылып атабыз. Бул проект эмнеси менен бизге аябай керек, абдан маанилүү проектлердин бири деп эсептейм. Себеби билесиңер, азыр мусор десе бул пакет, мусор десе бул пластик бөтөлкө. Ошолордун баарын кайра иштетип, мына канализациябыз проблема болуп атат. Пожалуйста, ушул линия бизге ПВХ труба чыгарып берет. Ошол трубаны алып салып эле мусордан канализация проблемабызды чечип кете беребиз. Табигатыбызга да зыян келбейт, шаарга дагы пайдасы тие турчу мындай абдан жакшы бир долбоорлордун бири деп эсептейм. Мэрдин аткарып жаткан иштеринин отчетун укканы келген элдер шаар ичинде бир катар жакшы иштер жасалгандыгын айтышып, шаар башчысынын жасаган иштерине ыраазы экендиктерин билдиришти. Ушунчалык жакшынакай иштер жасаган экен. Мен айтар элем, бул жерде ошол Каракол шаарынын мэринин салымы жекеле шаар мэринин салымы эмес, бул жерде дагы мамлекет башчысынын да салымы чоң. Бул жерде алдыда койгондагы көп максаттар бар экен. Биз азыр көрүп чыктык жыйында. Көп иштер жасалган экен, эл абдан ыраазы болдук. Дагы алдыда жасалган иштер бар экен. Көп нерселерге ыраазы болдум. Себеби бул Каракол шаарынын мэри болуп келгенден бери көп нерселер жасалыптыр, иштелиптир. Аны баарыбыз улугуп көрүп атканбыз, бирок даана ушундай бир цифралар менен, фактылар менен көргөзүп бергенден кийин мен чынында бул Каракол шаарынын мэри болуп иштеп келаткан Эрмат Жумаев чын эле бекеринен эмес, жылдын мыкты мэри деген наамды бекер албаптыр. Шаар мэри Эрмат Жумаев бул кызматка келгенден баштап жыл жыйынтыгын чыгарып элге маалымат берип келген. Ал шаар тургундарын активдүүлүккө чакырып, ар бир жетекчинин берген убадасын көзөмөлгө алып, жасалып жаткан иштер туурасында маалымат алып турууга чакырып өттү. Мирим Усубакунова, Нурлан Чойбеков, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.